босогону аттаганда эле даана накта кыргызча мындай түз, кыргызча өң, кыргызча чөйрө бул абдан кубанычтуу. Мен абдан сыймыктандым, толкундандым. Ушул мектептин негизинде үлгү катары ушундай мектепти мен ойлойт элем жеке эле Бишкек шаарында эмес, 7 дубанга жайылта турган абдан мыкты үлгү боло турган мектеп экен да. Муну биз мамлекеттик деңгээлде ишке ашырышыбыз керек. Эң чоң инвестиция бул билим берүү тармагына жумшалыш керек. Билимсиз коом, билимсиз улут, билимсиз эл эч качан бакубат келечекти мамлекетти кура албайт. Эгер билим болбосо, билимсиз туруп мен ойду омкором, тоон томкором деген бул куру бекер кыял, бул куру бекер убаратчы. Ошон үчүн биз билимдүү коом менен гана билимдүү мамлекетти курабыз. Ошол билимдүү адамдар сиздерге таазим этебиз, бар болуңуздар, дайым сиздер менен биргебиз.